Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге кольцевая дорога деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп, анан да мага жакты белгисин басып койгон болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле өтө эле бир ээн жайгашкан Жаңы Зеландиянын адам буту баспаган токойлорун көрөбүз. Бул жерге анда санда гана бирден экиден туристтер каттап, шаардын ызы чуусунан алыстап, жан жыргаткан тынч жаратылышка суктануу менен келишчү. Ошентип бүгүн дагы саат 14 чамасында ээн аттуу адам токойго келип токтойт. Ал токтоп жатканда токтоочу жайда дагы 3 унаа турганын көрөт. Анын телефонуна көп адамдар коңгуроо кылып, бирок ээн алардын эч кимисине жооп бербегенин байкайбыз. Сыягы ал шаардагы маселелерин унутуп, токойдо бир аз эс алып кетейин керек. Ал унаасын токтоткондон кийин нары жактагы кара унаанын ичинде бир кара сөлөкөт турганын көрөт. Аңгыча болбой эле терезени такылдатып бирөө чыга калса, ээн чочуп кетип, дароо эле деми кыстыга түшөт. Ал аял дароо эле ээн менен сүйлөшө баштап, сыягы ал жакын жердеги айылдардын биринде жашайт окшойт. Ал ээнден бул токойго биринчи жолу келип жатасыңбы деп сурап, ооба деп жооп берген ээнге токойдун ар кайсы жеринде ар кандай белгилер жана жазуулар бар. Сен жазууларды окуп жолдон чыкпай кетишиң керек. Эгер жолдон чыксаң адашып кетишиң мүмкүн деп айтып, анан да токойдун арасында ар кандай жаныбарлар коюлган капкандар бар экенин эскертет. Ал аял кеткенден кийин ээн жүктөрүн алып атайын жол менен чыгып жөнөйт. Шаардык ээндин деми кыстыгып, бат эле чарчагандай болуп, алдыдан чыккан эки айрылыш жолдун боюнда ал жолдор кайсыл жака алып барары жазылып турган. Ээн ал жазууну окуйт да бир аз ойлонуп сол жактагы жолго түшүп кетет. Бир канча жол жүргөндөн кийин ээн жолдун боюна отуруп, бут кийими бутун өйкөп салгандыктан ошол жерин таңып коет. Андан соң токтобойн деп андан ары жүрө баштаса эле, алды жактагы жолдун боюнда жаш түгөйлөр сүрөткө түшүп жаткан болот. Анда ээн өзүн бир кызыктай сезип эле алардын кетип калуусун күтүп, ошол жердеги бактын артына көрүнбөй отуруп турат. Сыягы ал эч эле бир адам менен сүйлөшкүсү келбей жаткан окшойт. Ошентип жанагы жаш түгөйлөр жанагы жерден бир топко чейин жылбай тура беришет. Эндин болсо чыдамы кетип, жолдон чыгып, төмөн жака токой аралап түшүп, тегеренип келип жогору жактагы жолдон чыгат. Бирок бул учурда түгөйлөр дагы жогору жакты көздөй камынып калышкан эле. Аларды көргөн ээн жогору жакты көздөй бат-баттан энтигип чуркап жөнөп, бат эле чарчап калат да чөптүн арасына жашынып калат. Анда жанагы түгөйлөр өтүп бара жатып, кыз токтоп калат да, энди көздөй чуркап келет да гүлдү үзүп алат. Кайра эле жаратылыштын кооздугуна суктанып, жогоруну көздөй жөнөп кетишти. Алар кетишкенден кийин ээн эми гана жалгыздык менен рахаттанып, жаңы эле тамактанып баштайын деп жатса, дагы бир турист аны чочутуп келе калат. Ал жашоого суктануу менен карап шайыр жүргөн Ники деген адам болчу. Ал ээн менен таанышкандан кийин, буюрса менин саякатым кызыктуу болот окшойт. Анткени мен өзүмө шерик таптым деп жатса, жалгыздыкты каалап жаткан ээн ар кимибиз өз жолубуз менен эле кете бербейлиби деп айтат. Бирок Ники аны түшүнбөй эле, экөөбүзгө кызыктуу болот, экөөбүз чогуу жакшы саякаттайбыз деп эле эндин ой боюна койбой эле ээрчитип жөнөйт. Ошентип алар андан ары жолду улашып, айлананын тынчтыгын бузуп, бир гана Ники какшап куурап сүйлөп келатты. Кеч киргенде алар атайын туристтер үчүн салынган кичинекей үйгө жетип келишип, бул жакта да адамдар бар экен. Бүгүн ушул жакта түнөйбүз деп Ники дароо эле ичкерге кирип кетет. Ээн болсо жанагы бут кийими өйкөп салган жерин кайрадан таңып, андан соң артынан кирип барат. Кирип барса, ал жакта жанагы жаш түгөйлөр Остин менен Моника бар экен. Ники алар менен бат эле таанышып, божурашып, сүйлөшүп жатышыптыр. Өзүн бир аз кызыктай алып жүргөн ээн алар менен деле бир да сөз сүйлөшкөн жок. Ал дароо эле бир бош бөлмөгө жүктөрүн таштайт да, кечки тамагына бир кичинекей этти кууруп баштайт. Анда ал жерге Ники дагы тамагын даярдоого келип, анда ээн өзүн ыңгайсыз сезип эле эти куурулбаса деле, аны алып чыгып Никиге орун бошотуп берет. Аны көргөн Ники эч жака шашылбай этиңди жакшылап кууруй бер, мен күтүп турам деп айтып, дагы бир нерселерди айтып берип жатканда эле ээнин казанынан жалын чыга баштайт. Моника менен Ники өрттү өчүрүү менен алек болуп түтүндү тазалап жатышканда, ээн кайра эле өзүнүн кызыктай сезе баштап, бат эле жинденип нерв болуп кетеби айтор. Бөлмөсүнүн терезесин ачып, ал жактан жүктөрүн чыгарып, билинбей эле үйдөн чыгып токойду көздөй алыстап жөнөйт. Бирок үйдөн бир аз алыстагандан кийин эле караңгы токойдон анын маңдай жагында эле капкара сөлөкөт тургандай болот. Чын эле токойдун арасында бирөө турдубу же коркконго кош көрүнөт болдубу айтор. Ээн жакшысы артка эле кайтайын деп үйгө кайтып келет. Ал эч кимге кетип калайын дегенин билдирбей эле үйгө келип отуруп калды. Ал адатынча эле унчукпай эч нерсе сүйлөбөй отурду. Ал эми башкалары болсо бул токой канчалык коркунучтуу экендиги жөнүндө сүйлөшө кетишти. Түндө ээн стресстен уланбы айтор такыр эле уктай алган жок. Эртеси эрте менен Ники ээнге дагы да бутуң жооруп кетпесин деп калың байпактарды берет. Ал күнү төртөө андан ары саякатты улашат. Ники бир жерден агып жаткан суудан колдору менен эле балыктарды кармаганга аракет кылып көрөт. Бирок такыр кармай албай койгондуктан башкаларга уят болбоюн деп калп эле суу болуп койду. Таң калыштуусу бул токойдо бир да канаттуу, бир да чымчык көрүнбөй жатты.
Алар Иэнден ажырашып кеткен жубайы жөнүндө сурашып сүйлөшө кетишкенде Иэн бат эле өзүн жаман сезип калп эле дааратканага барам деп шылтоолоп Токой жака өзү жалгыз кетти. Ал Токойдон өзүн тынчтандыргандан кийин бир дарактын бетинен канды байкайт. Ал дароо чуркап келип башкаларга кан жөнүндө айтса, башкалар ага маани деле бербей жүрүштү андан ары улантышат. Баратканда алдыдагы үчөө ар нерсени сүйлөшүшүп, ал эми артында келаткан Иэн болсо улам эле артын карап кечеги кара сөлөкөт келаткан жокпу деп корко берет. Бир кезде ал кара сөлөкөт жөнүндө башкаларга да айтып, арт жакты көрсөтүп көрдүңөрбү деп сураса, эч кимиси кара сөлөкөттү көрбөгөнүн айтышат. Анда Иэн мага жөн эле көрүнүп кетти окшойт деп жүрүштү андан ары улашат. Ошентип алар кечке чейин болжогон жерге жетишип, туристтер үчүн салынган экинчи үйдүн ичине киришет. Үйдүн ичинде өңүт түсүнө караганда кыздардын жүктөрү бар экен. Ники бардыгына бул жерде кыздар бар экен деп айтып, ал эми Иэн болсо кыздар кеч киргенде кайда кетти деп түшүнбөйт. Кечинде алар убакытты көңүлдүү өткөрүшөт. Албетте Иэнден башкасы. Ал адаттагыдай эле ойлонуп отуруп, бардыгы уктагандан кийин деле уктай албай ойлонуп отура берет. Бир кезде бул жүктөрдүн ээлери кайда кетти болду экен деп ойлоп, ал жердеги кол баштыктардын ичин аңтарып көрөйүн деп жатса, аны Ники кайрадан чочутуп, жарыкты көйгүзүп калат. Анда Иэн Никиге дагы эле такыр уктай албай жатканын айтса, Ники Иэнге бир уктатуучу дарыны берип, бул дарыны ичкенден кийин өзүңдүн кандай уктаганыңды өзүң түшүнбөй каласың деп коюп, керебетине барып жатып алат. Дарыны ичкенден кийин Иэн жанагы кол баштыктан фотоаппарат таап алып, анын ичиндеги сүрөттөрдү карай баштайт. Карап жатып эле сүрөттөрдүн биринен кыздардын артынан бир адамды байкап калып, аны болушунча жакындатып карап көрүп эле Ники экенин билет. Дал ошол учурда дары катуу таасирин берип, Иэн турган жеринде кулап эле уктап калды. Эртең менен ойгонсо эле фотоаппаратты кимдир бирөө алып кол баштыкка салып койгон болот. Иэн фотоаппаратты дароо эле алып, бирок фотоаппараттын кубаттуулугу түгөнүп өчүп калганын билет. Бөлмөгө башкалар кирип келишип, Иэн дароо эле бардыгына Ники жөнүндө шектенүүсүн айта баштайт. Мен кечеги күнү бул фотоаппараттан кыздардын артынан келе жаткан Никини көрдүм. Демек Ники бул кыздарды таанычу, азыр болсо ал кыздардан дайын жок. Балким Ники бул кыздарды өлтүрүп салган деп эле катуу күнөөлөрдү кое баштайт. Ошентип уруш күчөп бара жаткан кезде жанагы эки кыз үйгө кайтып келип калат. Анда Иэн кызыктай болуп эле кыздардын фотоаппаратын кайтарып берип, силер могу адамды тааныйсыңарбы деп Никини көрсөтсө, кыздар ал адамды тааныбай турганын айтышат. Анда Иэн өзүн кызыктай сезип кайра жаман боло баштап, үйдөн чыгып кетип калат. Бирок үйдөн бир аз алыстагандан кийин эле Иэнге бул Токой коркунучтуу көрүнө баштадыбы, же кылган иши үчүн уялып кеттиби айтор, кайрадан үйгө кайтып барып, Никиден жана башкалардан кечирим сурайт. Ники болсо эч нерсе болбогондой эле Иэнди кечирип койду. Эртеси жанагы эки кыз ошол жерде калып, калган төртөө жолдорун эки айрылыш жолго келгенде түгөйлөр оң жака кетсе, Ники менен Иэн сол жака кетет. Ники менен Иэн жолдо кетип бара жатышып, жолду көрсөткөн жазуулары бар тактайдын талкаланып калганын көрүшөт. Анда Ники болбой эле Токойду аралап кете берип, бир кезде адашып да калышты окшойт. Алар Токой аралап келе беришип, Иэн кайра эле ар кайсы жагын карап корко баштайт. Бир кезде Иэн Никиге бизди бирөө аңдып келаткандай эле сезилип жатат, сага андай сезилген жокпу десе, Ники ага мен эч нерсе байкаган жокмун деп коет. Бактыга жараша алар жүрүп отуруп шаркатманы таап алышат да андан соң жолду таап алышат. Остин менен Моника бөлүнүп кеткени менен жолдор барып эле кайра бири-бирине кошулмак. Ал күнү кеч да кирип кетип, болжогон жерге жетпей калышкандыктан караңгыда да жол жүрүүгө туура келет. Иэн коркуп жаткандыктан Ники ага кол чыракты карматып койсо, бир кезде ал чалынып түшүп, кол чыракты да төмөн жака түшүрүп жиберет. Эми Ники Иэнди ал кол чыракты алып чык деп мажбурлап, коркуп жатса да айласы жок Иэн төмөн жака түшөт. Ал төмөн жака түшүп дээрлик кол чыракты алайын деп калганда, каптал жактан кайра эле баягы чоң түшүнүксүз кара сөлөкөттү байкайт. Коркуп кетип шашкалактап качып жөнөп жолго чыгып, ал жактан Моника менен сүзүшүп калып, кара нерсе келе жатканын айтат. Аңгыча Токойдун арасынан Остин чыгып келип, Ники да ал жерге келет. Эми Иэн Остинге сен кара сөлөкөттү көрдүңбү? Же менин артыман кубалап келе жаткан сен белең деп аны күнөөлөй баштайт. Албетте Иэнге эч кимиси ишенишпейт. Жана үйгө жетишкенден кийин үчөө өзүнчө отуруп кеңешишип, Иэн акылынан айнып бара жатат окшойт деп, бизге да зыяны тийип калбасын деп Иэнге да айтышып, эртеси Ники экөө кайра артка жөнөмөкчү болушат. Эртеси экөө эртелеп ылдамдап жол жүрүшсө, Иэн эртеле унаасына жетип бармак. Бирок жолдо бара жаткан кезде өтө эле бир таң калыштуу иш болот. Остин менен Моника үйдүн жанында сейилдеп жүрүшкөндө, Иэн жүктөрү жок эле ал жака энтигип чуркап келет. Ал түгөйлөргө Никини бир нерсе тытмалап өлтүрүп салганын айтып эле кыйкырып жатса, түгөйлөр Иэнди акылынан айныган деп ойлошуп, бизге жакындаба дейт да Ники кеткен тараптуу көздөй жөнөп кетишет. Жолдон алар бир жерден тыныгып эс алалы деп жатышканда, Моникага бир нерсе кол салып тездик менен сүйрөп кетет. Остин аны сактап калуу үчүн артынан жүгүрүп издеп, бирок бир кезде бакта жашынып турган Иэнди көрүп калат. Ал дароо эле Иэнге кол салып, бирок Иэн ары жакта жаткан Мониканын өлүк денесин көрсөтөт. Остин Мониканын жанына барып, анын денеси дээрлик экиге бөлүнүп калганын көрүп, Иэнди өлтүргүч деп атап эле аны ургулап кубалап жөнөйт.
Бирок Остин бир жерден капканга түшүп калып, качып бара жаткан Йен кайра келип Остиндин бутун чыгарып жардам бермекчи болот. Ошол учурда өтө эле бир курч тырмактуу, узун тумшуктуу адамдан чоңураак болгон капкара куш келип, Мониканын денесин сүйрөп кетип калды. Йен болсо Остинди сактап калып, кечке чейин аны бир үйгө алып барат. Ал жерден Йен колуна балта алып эле жанагы куш келип калса деп кармашка дайынданып калды. Айткандай эле жанагы куш түн ортосунда эшикти талкалап кирет. Остин кушту өзүнө алаксытканда Йен балтаны алып кушту башка чаап жиберет. Бирок куш өлбөй калып, узун тумшуктары менен Остиндин башын теше сайып салды. Эми Йен куш менен бир топко чейин кармашып, жакшы эле күрөш ыкмаларын колдонуп көрөйүн деп бирок болбой жатты. Акыры бир кезде куштун көзүн сөмөйү менен чукуп алат да андан соң муунтуп өлтүргөнгө мүмкүн болот. Таң атканда ал унаасын көздөй болушунча жүгүрүп жөнөйт. Жолдун бир жеринен эс алайын деп, бирок баягы эки кыздын бирөөсүнүн денеси бактын башында асылып турганын көрүп, анан да дагы бир кара куш аны аңдып турганын байкайт да качып жөнөйт. Качып баратып ошол куштун жумурткаларына да туш болот. Кара куш бир кезде ага жетип барып кол салып, Йендин бутун жаралап, бирок Йен куткарылыш үчүн шымын чечип жиберип качып жөнөйт. Ал унаага жеткен кезде унаанын ачкычында жоготуп жибергенин түшүнүп, андан ары унаа жол менен качып жүрүп отуруп, бир кезде алдынан чыккан унаадан жардам сурайт. Сыягы каарманыбыз куткарылды окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.